үч эле сизге суроо кысканча. УКМК кайра суроого чакырып атат. Эмне максатында чакырып атат? Абалдар кандай? Эми тергөөнүн талап этсин. Чет мамлекетте бизнес маалектенип жүргөнмүн. Өзүңөр билгендей, бузуучу чыкканы кайра Кыргызстанга келип, тергөө менен кызматташып, мага болгон жалалардын баардыгын бетин ачуу мен үчүн өзү кызыктармын. Буюрса тергөө менен кызматташып, жооп суроолоруна жооп берет. Эч кандай кысым көрсөтүлбөйлү? 700 миллион долларга кандай тийишиңиз? Эми 700 миллион долларга мен бүгүн так жана дана айтып кетейин. Менин 700 миллион долларга эч кандай 7 тыйына дагы мен тиешем жок. 7 тыйына да тиешем жок мен. Саймагичини таанысызбы? Тааныбайм. Көргөн эмесмин, аны мамиледе кылган эмесмин. Буга чейин сиздин байлыктарыңызды укук коргоо органдары текшерип чыккан, атайын органдар. Ага, кандай? Эми укук коргоо органдары мени 7 ай текшерди. 7 айдын ичинде мага эчтеке табылган жок. Салык боюнча түшүнбөстүк талап тарыштар болду. Бизге айтылган сумманы биз төлөп бердик. Бул жакта эмне деген суроолорду берип атышсыз? Эми айтпадым да, тергөөнүн сырларын сакташ үчүн кол коюптун деп. Эч кандай кысым болгон жокпу? Жок, кысым болгон жок. Учурда социалдык тармактарда болуп жаткан окуяларга кандай кабыл алып атасыз адамдар? Бүгүнкү күндө мына азыркы күндө мага болуп аткан жалалардын баардыгы жалган, биринчиден. Экинчиден, бүгүнкү менин аброюма шек келтирип, мага жалган маалыматтарды тараткан бүгүнкү күндө айыл токтоп калганга, жана Ширин Айтматовго жана башка журналисттерге мен бүгүнкү күндө сотко бердим. Алар менен сотто далилдешебиз. Ал эми Азаттык болсо, Азаттык радиосу эл аралык деңгээлде болгондуктан мен Азаттык эл аралык деңгээлде сотто даярданып жатабыз. Рахмат. Ал эми тергөө аяктадыбы же дагы уланабы? Тергөөнүн аягына чейин мен Кыргызстанда болом. Эч жака кетпейм. Буюрса ошол жерде болобуз. Ал эми кийинкиси качан болот экен? Айтылган жокпу? Чакырышат, чакырганда келебиз да. Рахмат. Рахмат сизге. Thank you.